Манас эпосы 1000 жылдан бери нукура кыргыз тилинде айтылып келет да, туурабы? Ошондо эгер жана Манас эпосунун китебин ала турган болсок, моундай чоң китеп, ошонун где-то 30% жанагы словарь да, котормо сөздөр. Ошол кайсы тилден кайсы тилге которулуп атат ошол? Эки жол менен которулат болчу. Биринчи, кыргыз тилинин байыркы архаикалык сөздөрүнүн түшүндүрмөсү, уңгу тилдин уңгу сөзүнүн түшүндүрмөсү кетет. Экинчиден, фольклористика илиминин теориясындагы теориялык терминологиянын негизинде ошолор чечмеленип берилет. Мисалы, ошол 1000ге жакын сөз которулган сөздөр бүгүнкү күндө Баткен диалектисинде толугу менен колдонуп келатат. Бүгүнкү күнгө чейин. Аны которуштун кереги жок. Баткенчилерге которуштун кереги жок. Нукура кыргыз тили деген ошондо кайсы диалектин тили болуп калат? Баткендин тили, диалекти нукура кыргыздын тили болуп калып атабы? Эгер толук ошол сөздөр которулбай бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келаткан болсо. Каныбек Усманович, шуну эгер кыргыз тилин өнүктүрөбүз десек, ушунан башташ керек да. Анан кийин ошондо сениям, мениям менен күрөшөм дегендер жок болот да. Мен ошондо анан кийин кыргыздын уруктары ел манабы эме бири менен бири бөлүшпөйт. Ошондуктан жанагы эмени жасаш керек. Ушуга сиз көңүл буруп туруп, албетте алфавит реформасы эме кылып туруп, анан баягы эменин Баткен диалектисинен көп нерселерди кыргыз тилине киргизиш керек. Ато мына Баткен диалектисинде жазган жазуучулар баардыгы мазактап чыгаттар. Жанагы куудулдардан баштап эмеге чейин баардыгы куудулдайт да. Ошондуктан муну эске алып коюш керек.